Саламатсыздарбы, достор? Бүгүн жанагы көбүнүн үрөйүн учурган, бирок менин үрөйүм учпай деле калды. Мен булардын баарына тилекке каршы көнүп калдым. Биздин коомубузда бул былгып кайсы бир деңгээлде ачыкка чыкпай, бирок коомубузда дайыма болуп келген нерсе бул туугандар арасында зордук зомбулук жана жыныстык зордук зомбулук жөнүндө. Мына жакын арада эле 4-5 күн болду. Аны омбудсмен дагы өзүнүн көзөмөлүнө алып, ошентип атып сыртка чыкты. Кайнатасы өзүнүн келинин көп айлап зордуктап жүргөнү элге ачык болду. Мен зордук зомбулук, үй бүлөдөгү туугандар арасындагы зордук зомбулук жөнүндө мага жазган адамдарды, бирок аларды аноним кылып, алардын жазган каттарын чыгарып келем. Ошонун баарын чыгарып атсам дагы, мен ошо социалдык баракчамдагы колдонуучулар дагы, YouTube'да дагы, комментарийлерде дагы, мага жеке жазганда дагы ушунун баарын ойлоп чыгып атасың, мындай биздин коомдо болгон эмес, Кыргызда мындай болгон эмес, Кыргызда биз ыймандуубуз, башкачабыз, өзгөчө айыл жергелеринде деп каттар жазат. Акыл эстүү, көрүнүктүү адамдар деген дагы ишенбей, жок андай болушу мүмкүн эмес дегендер дагы аз эмес. Достор, мен тилекке каршы таң калбай калгам. Мага жүздөгөн каттар келет. Менин кайнатам зордуктады, мени агам зордуктады, мени иним зордуктады, мени бөлөм зордуктады, мени атамдын досу Аяш атам зордуктады. Мен кичинекей кезимде туугандарым зордуктады деген каттар толтура келет тилекке каршы. Толтура, 100дөн ашык. Ошонун басымдуу көпчүлүгү бул Бишкек эмес. Басымдуу көпчүлүгү бул Ош эмес, борборлорубуз деген. Бул айылдардан келет. Тиги алыскы айылдардан келет. Биз кыргыздар отуруп алып, көп учурда сыртта маска кийип алып, анан той топурга чыкканда, элге чыкканда, жана эл эмне дейт, анан уят болобуз, кой кокуй, эл билбесин, шерменде болобуз, ит болобуз деп, былыктарыбыздын баарын жашырып отура беребиз. Ошол жашыргандын баардыгы ошол ички зордук зомбулукка түрткү берет. Көрдүңүздөрбү, кандай мына силерди үрөй учурган окуя. Кайнатасы келинин бычак такап биринчи жолу зордуктаган. Келини байкуш күйөөсүнө да айткан эмес, эмнеге айткан эмес. Себеп дегенде биз коомубуз баарыбыз биригип алып, ошондой окуялар болгондо, ошо зордуктаган зөөкүрдү жоопко тартып, айыпка тартып, кыйкырык өкүрүк ит чыгаргандын ордуна, кокуй муну эл билсе шерменде болобуз деп, же болбосо өзүбүздүн ошол кызыбызды шерменде сен өзүң кадамдарың менен сен өзүң ошерекеге түрткү кылдың да, же болбосо бул жакшынакай эле жигит, жакшынакай эле адам, жакшынакай эле киши бул андайга барбайт болчу деп атып, ошондойго алып келдик. Мына азыр соттошуп ит болуп жатышат. Бул жүздөгөн окуянын бирөөсү эле. Кайнатасы бычак такап зордуктайт, келини эч кимге айтпайт, күйөөсүнө да айтпайт. Себеп дегенде коркконунун баардыгы факторлору көп болгондо. Ал күйөөм мени кууп чыгат, элге уят болом, шерменде болом, мени айыпташат деп унчуккан эмес. Кайнатасы ал жоопсуз калганын билип, демек мен жооп бербейт экенмин деп, улам байма-бай келинин зордуктай берген. Байма-бай зордуктай берген. Аягы келини бала төрөйт. Ал дагы белгисиз, кимдин баласы, кайнатасынын баласыбы, же күйөөсүнүн баласыбы белгисиз. Бала төрөлгөндөн кийин дагы, төрөлүп, жаңы эле төрөлгөндөн кийин кайнатасы кайра зордуктайт. Анан кайра зордуктаганда аяк түбү ошол психологиялык жактан да жабыркаган, ар кайсы жактан жабыркаган келин анан күйөөсүнө айтууга аргасыз болуп, күйөөсү баласы биригип, анан атасына арыз жазганга арга калбайт, арыз жазышат.
Алар ошондо дагы арыз жазбаптыр, элестетиңиздер, ошондо дагы арыз жазбай, ошондо ошо күйөөсүнө айтса, күйөөсү өзүнүн атасы, өзүнүн аялын зордуктап жүргөнүн билсе дагы, булар арыз жазып, ошол атасын жоопко тарткандын ордуна караңыздарчы, качышкан экен байкуштар. Мен ошол күйөөсүнө рахмат айтам, эгер колдосо, ошол аялын колдосо. Билбейм, мындан ары кантип жашашат билбейм, мындан арычы. Мисалы экөө жашай алабы, жашай албайбы, бала кимдики, бул көп маселелер да. Тиги келин бала психикалык жактан жабыркады да. Бул деген бул айыкпас травма болду да. Бул кийин өзүнө өзү кол салып албаса, эми күчтүү аял экен деп айтам да, күчтүү адам экен деп. Эми мындайда эмне болот билбейм, бирок мен таң калтырганы, ошондо дагы күйөөсү экөө качып, зөөкүр атасынан качып, анан тиги аркасынан кубалап баягы өлтүрөм, анан тигинтем, анан дагы бирдеке болгондо, анан аяк түбү, анан арыз жазышат. Көрдүңүздөрбү, бизде жана уятсый, эл эмне дейт, кокуй шерменде болобуз дегендин баарын биз ушинтип үйүп жатып, балдарыбызды, келиндерибизди, туугандарыбызды ошол эки менен монтип зомби кылып атып, алар зордукталса дагы ошол зордуктаган кишини жоопко тартуунун ордуна качып, кокубай качабыз дегенге чейин барып калышкан да. Биз ушуга жеттик. Туугандар, биз ушуга жеттик. Мен ошон үчүн айтам да дайыма. Келин бала менен келин алганда биз туруп ошол кайнатасыныкына жашасын, келин оокат кылып, чай берсин, ысык чай берсин деп, анан бир үй бүлөдө жашата беребиз да, жашабаш керек. Бир үй бүлөдө көрдүңүздөрбү, кайната, келин, периндер жашабаш керек. Тем более кээ бир учурларда, көп учурларда күйөөсү акча тапканы жумалап, айлап кетип калып атпайбы? Үйдө келини, кайнатасы болуп калып, ал жерде кепилдик нөлгө барабар. Ошол кайнатасы ушинтип зордуктабайт деген. Ошол кетип калган күйөөсүнүн, акча табам деп кетип калган күйөөсүнүн агасы, иниси, тайкеси, байкеси, баланбай, чотбайларынын баары ошол эки келин, тигинин аялын зордуктабайт деген кепилдик нөл биздин коомдо. Нөл. Биз элдин алдында ыймандуу болуп кыйын боло беребиз. Бирок иш жүзүндө ити чыгып калган. Жүздөгөн каттар келет магачы. Айтпаңыз, бирок мен сизге айтып кичине жеңилдеп алайынчы дегендер толтура. Кыз баланы балдары менен, туугандардын балдары менен эч калтырбагыла. Кыз баланы. Кыз баланы өзүнүн бир туугандары менен да калтырбаш керек. Кыз баланы өзүнүн бир туугандары менен, эркек бир туугандары менен да калтырбаш керек. Эркектин башында, мээсинде эмне бар экенин ким билет? Кепилдик жок. Анан баягы бир ошо экономикалык, социалдык жактан эң төмөн тепкичте жашаган адамдар деле болушу мүмкүн деген дагы бул андай 100% кепилдиктүү нерсе эмес бул. Бул жакшы эле, интеллигенттүү, акчасы деле бар, экономикалык жактан жакшы, социалдык багыттан деле жакшы болгон үй бүлөлөрдө деле ошондойлор бар. Ошон үчүн ар бир адам өзү ошону камсыз кылыш керек. Урматтуу эркектер, аялдарыңарды ошо кайната менен, агалар менен, тагалар менен, тайкелер менен калтырбагыла. Өзүнчө жашаганга аракет кылгыла. Андай шартыңар жокпу? Андай аял алууну алдында ойлонуш керек. Мен өзүнчө жашай аламбы? Аялымды өзүнчө монтип бага аламбы? Кызымды тетинтип башкаларга жем кылып бербей, өзүнчө көз карандысы кылып бага аламбы дегенди ойлонуш керек. Урматтуу эркектер, ошону ойлонушубуз керек. Кеп ошондо ар бир үй бүлөдө ушундай болуш ыктымал. Сөзсүз түрдө эле тиги мигрант үй бүлөдө эмес, сөзсүз түрдө эле бир начар абалда жашаган үй бүлөдө эмес, андай эмес. Кайната келинин зордуктаганы жанагынтип балам билинип атпайбы? Ушундай зордуктагандар толтура, мен силерге айтып коеюн, жүздөгөн. Мен улам байма бай мен тарыхчаларыма ошону чыгарып келем. Мындай зордуктоо, туугандар зордуктаган. Ошондуктан туугандардын зордуктоосунан коргонуунун жолу ушундай. Аны биз эркектер өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Эч кимге ишенбестен өзүбүздүн аялдарыбызга,
өзүбүздүн кыздарыбызга ишенгенге аракет кылышыбыз керек. Анан туугандар айтса, ошондой деп кайра аялдарыбызды басынтып, басмырлап, кыздарыбызды жалап, сен ушул түрттүң дебестен, кайра алар менен сүйлөшүп, ошондой боло турган болсо чекесинде чыгара турган болсо эле айткыла, андай болбош керек деп биз коргогонду үйрөнүшүбүз керек. Антпесе мындай окуя туугандардын зордуктоосунан, башка бир айбандардын эмес, зөөкүрлөрдүн эмес, туугандардын зордуктоосунан коргогонду үйрөнүшүбүз керек. Коргойлук. Ушул сабак болот деген үмүттөмүн, достор. Ийгилик.